ошол депутаттын, президенттин балдары болгондо бул жерде мынтип калбайт элек. Биз кетет элек ошол балдар. Качан эчеге эле кетет элек. Күндөн Москвада министрдин баласы болгондо кетмекпиз. Ооба, бир эле депутат жөнөкөй эле мындай эле жогорку кеңеш эмес, городской депутаттын эле баласы болгондо биз кетет элек давно элечи. Экинчиден, азыр Абдувахап Мамадырасов суроо берди. Кубат Айчич, мына депутаттардын дээрлик 80%-на жанагы Новосибирскте, отелдерде жаткан, Туркияда жаткан, Дубайда жаткан мекендештерибиз кайрылып ыйлап атышат да. Кары картаңы бар. Мен сиз деле аларды ойлойсуз, мен деле түшүнүп атам. Бирок эмнегедир өкмөт ушул маселеде бир аз мындай кайдыгер мамиле жасап аткандай сезилип атат да. Анткени ошол убакта учактары бар эле, аэропорттон уруксат берсеңер, азыр Кыргызстанда ишкерлер чыгып атпайбы? Керек болсо мен общежитиям ошолорго берейин жатаканамы деп. Ысык көлдө чыгып атат. Ошону азыр суроо болду, силер жооп, биз бунун үстүндө иштеп атабыз деп койдуңар да. Мына Тышкы иштер министрлиги. 11 апрелде учак жөнөтөбүз дедиңер, алар үмүт менен күтүп атышты, дагы болбой калды. Эми биз экономиканын өзөгүн ошол мигранттардан келген акча түзөт, турмушубузду ошолор оңдоп атат деп атабыз, бирок мындай ушундайга келгенде биз аларды таштап койгонубуз таптакыр туура болбой калат. Адамгерчиликке да жатпайт. Азыр алар кыргыз өкмөтү, ишенгени кыргыз өкмөтү. Башка эмне кылат? Ошон үчүн мүмкүн болушунча чукул арада сүйлөшүү жүргүзүп, ушул 20 апрелге чейин бир алып келүүнүн жолун карайлы. Эл деле акча чогултуп атат, башка кылып атат. Ошону бир эске алып койсоңуз, Кубат Айчич, өзүңүз ушуну бир көзөмөлгө алып келүүнү бир карасаңыз. Макул.